Облус башчы Кытай Эл Республикасынын Ак Суу округунан келген өкүлдөрү менен жолукту. Эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары барбы? Аймактарды бириктирүүнүн артыкчылыктары эмнеде? Өлкө башчысынын административдик аймактык реформаны ишке ашыруу демилгеси Түп районунда жигердүү аткарылды. Административдик территориалдык реформа болгондон бери биздин бөлүм жаңы ачылды. Аксубай Атабаевдин 80 жылдык мааракеси Ак Суу районунда белгиленди. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн Нарын облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасындагы жаңыланган Торукарт 2 көзөмөл өткөрүү пунктун ачты. Бүгүнкү күндө бул көзөмөл өткөрүү пунктуна кириш өтө чукул. Объекттер ыңгайсыз жайгашкан. Машина токтотуучу жайлар дээрлик каралган эмес. Торукарт 2 комплекси реконструкциялоого муктаж болчу. Көзөмөл өткөрмө бекетинде орнотулган техникалык жабдуу азыркы күндө түзүлгөн. Кырдаалга туура келбей турганы анткени иштеп жаткан текшерүү комплексинин кубаттуулугу саатына 20-25 автоунааны өткөрө алат. Бирок Торукарт шартында саатына 15тен ашык унааны текшерүү мүмкүн эмес экени белгиленди. Көзөмөл өткөрмө пунктунун ишмердүүлүгү менен таанышкан президент анын жакшыртылган инфраструктурасы толугу менен керектүү стандарттарга жооп бериши жана чек арадан өтө турган унаалар үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзүшү керектигин баса белгиледи. Мындан тышкары Садыр Жапаров келерки жылдын жаз айларынан тарта жумуш убактысын көбөйтүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы автоматташтырылган бажы тутумдарынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү дагы тапшырды. Ошондой эле чек арачылар үчүн реконструкцияланган жатакана имаратын дагы көрүп чыкты. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2023 жылга жана 2024-2025 жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2024 жылга жана 2025-2026 жылдардын пландык мезгилине бюджети жөнүндө мыйзам долбоорлору 2 жана 3 окууда каралды. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Депутаттардын суроолоруна саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жооп берди. Мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда милдеттүү медициналык камсыздандыруу жаатындагы маселелерге көңүл буруп, калк арасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу полистерин алуу зарылчылыгы боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүүгө маселелери каралды. Ошондой эле ооруканаларда пенсионерлер дары-дармектер эмес медициналык буюмдарды да сатып алууга аргасыз болуп жатканына көңүл бурулду. Ага улай ооруканалардагы кенже жана техникалык тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн кароо депутаттар тарабынан сунушталды. Жыйынтыгында мыйзам долбоорлору 2 жана 3 окууда кабыл алынды. Кыргызстанда мектептердеги кышкы каникул 1 январдан башталып 14 январда аяктайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги 21 декабрда маалымат таратты. Билдирүүгө караганда мектептерде 3-чейрек 15 январда башталат. Окуучулардын күзгү каникулу 6 ноябрдан 12 ноябрга чейин болгон. Кыргызстанда жалпы 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда. Мугалимдердин саны 74 миңге жакын. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Абдыкадыров Кытай Эл Республикасынын Ак Суу округунан келген делегация менен жолугушту. Жолугушууда Барскон, 3 Турфан, Ак Суу унаа жолдорун куруу долбоору жана Бедел өткөрмө бекетинин ачылышы туурасында сөз болду. Ысык Көл облусу Кытай Эл Республикасынын региондору менен кызматташып келет. Облусу менен Ак Суу округу ортосунда буга чейин да жолугушуулар болуп, 1994 жылы экономиканы өнүктүрүү боюнча келишимге кол коюлган. Ал эми бул жолку жолугушууда Барскон, 3 Турфан, Ак Суу унаа жолдорун куруу долбоору жана Бедел өткөрмө бекетинин ачылышы туурасында сөз болду. Барскон, 3 Турфан, Ак Суу унаа жол долбоорун жана Бедел өткөрмө бекетинин ачылышына Кытай тарап менен талкуулоого жана келечекте биргелешип ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү кароо маанилүү.
Ал үчүн баарыбызга маалым болгондой 2023 жылы эки мамлекет ортосундагы активдүү иштер алып барылып жатат. Кытай Эл Республикасынын өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жана ушул жылдын сентябрь айында чек арага чейинки автожолдордун курулушун долбоорлук маршрут жеринде каралган болчу. Жолугушуунун жүрүшүндө Ак Суу округунан келген делегаттар да өздөрүнүн иш сапары туурасында кеңири маалымат беришти. Бул жыйында 2023 жылы эки өлкө ортосунда бир катар активдүү иштер жүрүп жатканы маалым болду. Жыйынтыгында жумушчу топ Баскон, Үчтурфан автоунаа жолун эң ыңгайлуу багыт катары аныктаган. Аталган долбоорду ишке ашыруу боюнча жооптуу мамлекеттик орган бул Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялык министрлиги. Бедел чек ара өткөрмө бекети ишке ашырылса, Ысык Көл облусунун экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин берерин облус башчысы белгилеп өттү. Жолугушуунун күн тартибинде каралган маселе боюнча сунуш пикирлер айтылып, мындан арыда кызматташтыкта иш алып баруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Мирим Субакунова, Илич Касыйынов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Өлкө башчынын административдик аймактык реформаны ишке ашыруу демилгеси Түп районунда жигердүү аткарылды. Буга чейин райондо 13 айыл аймак болсо, алар ирилештирилип, 5 айыл аймак болуп түзүлдү. Реформанын натыйжасы жана артыкчылыктары менен кабарчыбыз тааныштырат. Жаңы түзүлгөн пилоттук режимдеги Ысык Көл айыл аймагы буга чейин чакан гана калкты тейлесе, азыр 5 айыл аймагы биригип, калктын саны да өстү. Аймакташтыруунун натыйжасында мында 2-3 багытты бир тейлеген кызмат секторлары да пайда болду. Реформанын жүрүшүндө жаңы штаттык бирдик түзүмү, адистердин тажрыйбасы, билимине карата бекитилди. Административдик территориалдык реформа болгондон бери биздин бөлүм жаңы ачылды. Бул бөлүмдүн аталышы жайыт жана айыл чарба маселелери боюнча бөлүм дедик. Мурун жер адис же жайыт адис болсо, азыр ошонун баары биригип бир сектор болдук. Эми артыкчылыктары деле көп байкалууда. Инвестициялар жакшы тартылып атат. Көрүнүктүү ишибиз деп айтсам, Чымындысай жайлоосуна эко шаар курулгантат. Каркыра деген шаар. Ошондон биздин айыл аймактан 200 гектардан ашык жер тилкеси бөлүнүп берилди. Мындай жаңылануу жергиликтүүлөр үчүн да ыңгайлуу. Аймакташтыруунун негизинде айыл аймакта бир катар долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, калктын жашоо шартын жакшыртууга да өбөлгө болоору белгиленди. Анын алкагында социалдык объекттердин курулушу, жол салуу, жарыктандыруу иштери өңдү, бир катар аракеттердин өз маалында бүтөөрү да кошумчаланды. АТРдин жакшы жерлери, мына справка жакты айтсак, мурда деген айыл өкмөттөн алчубыз, азыр могу түндүк программасы онлайн киргенден жеңилдиктер кыйла жакшы болуп калды. Өзүбүз эле телефондон керектүү данный справкаларды чыгарып алып, жеңилдик болду. Кай жерден болбосоң дагы жеңилдиги бар. Проекттер түзсөң да жеңил өтөт экен. Ошолордун жеңилдик болуп, мына же сатыбыз Кудай ырса жаз менен башталган. АТРдин алкагында бир топ иштер ишке ашырылып атат. Бизде атайын 185 токтом менен атайын план действия бекитилген. Ошонун негизинде мына эмдиги жылы бир топ курулуштар башталган турат. Мисалга алсак, Ысык Көл айылына 100 орундуу бала бакча, Тогуз Булак айылына спорт комплекс, анан таза суулар, мына Михайловка айылынын таза суусу. Административдик реформанын алкагында бизге дагы 10 миллион сом бөлүнүп берилген. Ошо 10 миллион сомго биз техника алып атабыз. Ошо жана биз муниципалдык ишкана түзгөнбүз, таза мурас деп. Ал муниципалдык ишкана бүгүнкү күндө ишин толук кандуу иштеп атат. Өлкө башчысы административдик аймактык реформанын артыкчылыгы катары аймактык мамлекеттик органдардын башкаруусу жакшырып, айлык маяналарга, иш сапар, транспорт чыгымдарына жумшалуучу финансылык чыгымдар үнөмдөөлөрүн баса белгилеген. 13 айыл өкмөт бар эле 5ке кыскарттык. 5 эле айыл өкмөт калтырып туруп. Анан кийин бул абдан жакшы жыйынтыгын берди. Эконом болот экен, штат кыскарат экен, машиналар, здания, аркы беркилер болуп отуруп, абдан жакшы эконом болот экен. Анан эффективдүү башкарууга өтөт экен дагы. Ошонткенден кийин анан бүтүндөй Нарын областын кылдык. Мына билесиңер, 60 канча айыл өкмөт бар эле, 27 айыл өкмөт калды. Алар дагы эмелер. Эми калган бүтүндөй республика боюнча карап атышат азыр. Реформаны толук кандуу ишке ашырган аталган район эми бир катар айыл аймактарды дотациядан чыгарып, бюджетин көбөйтүү максатын коюуда. Айлык маяна ошол кызматкерлерге төлөнчү айлыктары үнөмдөлүп,
Андан тышкары негизинен бул үнөмдөө эмес максат. Ошол айыл аймактын калкынын жашоо шартын өзгөртүп, ошол жерде инвестиция тартып келип аргандай ишканаларды куруп, ушу жумуш ордулары түзүлүп дегендей жакшырып атат да жашоолорда. Икемдүүлүк алып келди. Ушул мамлекеттик администрация андан тышкары ушу территориалдык мамлекеттик органдар менен иштөөдө дагы ошол башкаруусу жеңилдеди да. Белгилей кетсек, Түп районунда буга чейин 13 айыл аймак болсо, алар ирилештирилип 5 айыл аймак болуп түзүлдү. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Каракол шаарында онкологиялык ооруларга акысыз медициналык кароо өткөрүлүүдө. Ага Бишкектен улуттук онкология жана гематология борборунан тажрыйбалуу 2 дарыгер келди. Алар көкүрөк жана аялдардын жатын моюнчасын көрүүдө. Кененирээк кийинки сюжетте. Узак катарга тургандар Бишкектен келген онколог дарыгерлерине көрүнүп жатышат. Акысыз медициналык кароо аялдарга Каракол шаарында ушул жуманын дүйшөмбү күнү башталган. Ага Ысык Көл облусунун бардык район шаарларынан көрүнүүдө. Ар бир аялдын организмин ушундай карагандарына биз чоң рахмат. Буга чейин мен өзүм деле келе албай жүргөм, 4 ай болуп кеткен өзүмдүн жалобума. Бирок мен келе албай жүргөм. Ушу келди дегенде, Бишкектен келди ушундай доктурлар дегенде келдим. Жакшы карашты, очередь көп. Бирок тартиптүү. Сиздерге чоң рахмат. Аябай жакшы болуп атат. Келгениңиздерге чоң рахмат. Балдар аябай жакшынакай болуп атат. Эл көп. Врачтар жакшы карап атат. Эң өзгөчөлөнүп айта турган нерсе, мен гинекологко келгенге байланыштуу гинеколог эжеке жакшы көрүп атат, жакшы болгон акылын айтып, дарыларды жазып берип, тияка керектүүлөрүн ушинтип жиберип атыптыр. 2 дарыгер Бишкектен улуттук онкология жана гематология борборунан келди. Бири аялдардын жатын моюнчасын, экинчиси аялдардын эмчек безин көрүүдө. Аларга кайрылгандар абдан көп. Күнүнө 120га жакын аял келип көрүнүүдө. Леченияны өз убагында дарылап, выявлять этип турса, ал бат дарыла, то есть результаты жакшы болот, дарылоого мүмкүн ал оорунучу. Анан баягы биздикилер жүрө берет, көрүнсө көрүнөт, көрүнбөсө жок. Азыр мына апаларды жаңы эле урушуп атам. Ошол эле спиральди болгон. Ушу жаш кезинде салган спиральдар 12 жыл, 25 жыл жүрө берет, алынбайт. Ал албетте өсүп калат, эт менен эт болуп алынбайт алчы. Ысык Көл облусу аялдардын эмчек бези боюнча 3-чү орунда турат. Дарыгерлерге кайрылгандардын 45%га чейинкилери 3-чү стадия менен келишет. Акцияларды өткөзгөн өзүнүн ошол эме себеби, эң бир негизги себеби ошо эртерээк тапканда дарылоо жеңил болот, оорулуу айыкканга шансы көп болот. Ошон үчүн биз жанагындай командировкага, ошол бүгүнкүдөй командировка уюштурганда аракет кылып мындай эртерээк стадиясын табыш үчүн эме кылабыз биз. Аялдарга акысыз медициналык кароо Каракол шаарында жума күнгө чейин уланат. Акцияны Ысык Көл облусунун координатору демилгелеген. Биздин Каракол шаарынын мэрине абдан чоң рахмат. Жогорку өзлөрүнүн кеңешинде карап, бир аз каражат бөлүп берди. Себеби бул келген дарыгерлерди биз жатаканасын, тамагын, жоло кирелерин төлөп беришибиз керек. Анан ошолорго ылайыктап ушу бир аз каражат бөлүп берген экен. Анан ошонун негизинде мен министерствого кат жазып кайрылсам, бизге ушу улуттук онкологиядан мына азыр өзүңүздөр уктуңар, жогорку категориялуу маммологду жана гинекологду 2 врачты жиберди. Экөөнүн баарын жакшынакай гостиницага жайгаштырып, тамагын 3 маалын ошо өзлөрү берилип атат. Булардын баары ушу. Бирок эң негизги максат, мен ойлогом, Каракол шаарынын мэри карап аткандан ушу Каракол эл эле көрөбүз депчи. Өзүңүз күбө болдуңуз. Азыр бир жерден биз сурасак, бул келип аткандардын бир 30%дан ашыгы айылдыктар экен. Анан эми жалпы область болгондон кийин ага да макулбуз, мейли. Анан биздин дарыгерлер эч кандай мындай мынча киши келип атат, биз көп болуп атат деген жок. Ушу 9-дан баштап канча ошо аягы түгөнгө чейин көрүп атат. Өлкө боюнча рак ооруларынын структурасында 1-чи орунду эмчек рагы ээлейт, 2-чи орунда жатын моюнчасынын рагы турат. Кыргызстанда жылына 5,5 миң адам онкологиялык ооруларга чалдыгып келет. Алардын көбү аялдар. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн.
Калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо аракети энергетиктерден көз каранды. Авариялык кырдаалды жаратпоо максатында электр чубалгаларынан тарта көмөк чордондорго дейре үзгүлтүксүз оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп келет. Балыкчы тайпасында үзүрлүү эмгектенип келе жаткан ардагер электромонтер Өмүрбек Сагынбаевдин бир күндүк иши менен кабарчыбыз таанышып келди. Алло, секундка. Дежурный Сагынбаев, алло. Улатат. Эмне авария болду? Өмүрбек Сагынбаев Ысык-Көл электр тармактары ишканасынын көмөк чордон кызматынын балыкчы тайпасында 16 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип келет. Калкты жарык жана жылуулук менен камсыздаган кызматкер кыш мезгили энергетиктер үчүн өзгөчө опурталдуу экендигин айтат. Ага карабастан электр кызматкерлеринин ишке болгон артыкчылыктуу мамилеси жарандарды үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болушун шарттайт. 15 жыл мурун ушу Балчинский группа подстанцияга Ысык-Көлский подстанциясына дежурный диспетчер болуп орношком. Ошондон бери ушул күнгө чейин мынакей үзүрлүү эмгектенип келатабыз. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Бизде эми жай кышты күн ысык суукка карабай ошол жерде эмгектенип аткандан кийин ар кандай случайлар болот экен. Эми авариялык случайлар болот өчөт. Ошондо кээде сменде өткөзүп берип коюп үйдө салып атканда жардам керек болуп калганда чакырышканда келип жардамдашып тейлешип ошол аварияны устранить этип кемчиликтерди оңдоп түзөп кетебиз. Авариялык абал катталар замат ыкчам түрдө ишти жөнгө салуу аракети көрүлөт. Өмүрбек Сагынбаев энергетика тармагына өмүрүн арнап иштин өз убагында жана сапаттуу аткарылышына өзгөчө маани берет. Азыр эми прием передача болуп сменде өткөзүп алгандан кийин мастер экөөбүз бир сыйра территорияны карап обход жасап линияларды текшерип трансформаторларды карап келдик бир сыйра азыр. Карап ушундай күндүн сууна карабай кээде ушинтип шамалда деле карап турушка туура келет. Линиялардын баарын текшерип бир сыйра разделителерди карап 2 саат сайын бир жакка кыдырып турабыз ушул жакта эметип. Анан бул бактагы уровеньдерди карап туруш керек, бул трансформатордун бакындагы давлениясын эмесин текшерип барат. Учурда көмөк чордон кызматынын балыкчы тайпасында 4 кызматкер эмгектенип келет. Өмүрбек Сагынбаев бул жылдар аралыгында топтогон тажрыйбасы менен кийинки муунга бөлүшүп, кеп кеңешин берүүгө ынтызар. Сменде турган Сагынбаев Өмүрбек абабыз балыкчы 110 Ысык-Көлский подстанциясында көмөк чордонунда 15 жылдан бери үзүрдүү иштеп келатат. Биздин жумушка байланыштуу булардын жумушу оор. Ар кандай кырдаал болот, кечинде түнү күндеп иштейт. Аварийный ситуацияларды алып, биздин жумуш болгон соң булар дежурный болгон ответственный оперативный персонал болуп, булар пунктуальный болуш керек. Пунктуальный болуп өзлөрүнүн так бат-бат ыкчам кыймылдап турганга ушундай көнүп ушулар иштеп келишат да. Биздин ардагерибиз, аксакалыбыз ушу биздин коллективдин арасынан балыкчы бөлүмүнүн Ысык-Көл ишканасынын тармактары, электр тармактарын ишканасынын балыкчы бөлүмүнүн ардагерибиз. Көп жылдан иштейт, өзүнүн жумушуна так. 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы. Учурунда электр энергиясын кубаттуу өндүрүп келген өлкө аталсак, бүгүнкү күндө электр энергиясына таңкыстык жаралып, үнөмдүү пайдаланууга чакырык жасалууда. Анткени менен чакан жана ири гэстердин курулушу жигердүү колго алынып, көйгөйдү жөнгө салуу аракеттери көрүлүүдө. Миргүл Жеңишева, Стабек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары. Аксуу районундагы Аксубай Атабаев атындагы маданият үйүндө улуу залкар талант Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу, композитор Аксубай Атабаевдин 80 жылдык мааракеси өткөрүлдү. Алгач маданият үйүндө анын өрнөктүү өмүр жолдорун чагылдырган көргөзмө уюштурулду. Улуу обончунун айкелинин ачылыш аземи дагы дал ушул күнгө туш келди. Сөз кезеги кабарчыбызда. Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу, композитор Аксубай Атабаевдин 80 жылдык мааракеси үстүбүздөгү жылы жерлерде белгиленип, анын көнөрбөс улуу талантына экинчи өмүрүн айланган канаттуу ырлары ак суудай агылып түргөн суусундай төгүлүп келет. Айкелдин ачылышы дагы бүтүлүүдө
азыр ошол ачылгандан кийин кайра эле биздин Боз Салкын элдик ырбый ансамблинин концерти болот, конференциябыз болот. Ушул Аксубай Атабаевдин туулган жылынан баштап мына ушул күнгө чейинки кайсы ырлары ырдалып жүрөт, кайсы ырлары абдан жакшы, элге жагымдуу болуп жүрөт, ушул жөнүндө бүгүн көп сөздөр болот. Аксу районунун Аксубай Атабаев атындагы маданият үйүндө алгач улуу залкар ырдын атасы аталган Аксубай Атабаевдин зал ичиндеги көргөзмөсү уюштурулуп, анын өрнөктүү өмүр издерин чагылдырган китептер, өздүк документтер менен сыйлыктары жана сүрөттөрү коюлган. 80 жылдыкка карата Аксубай Атабаевдин айкелинин ачылышы болуп, район жетекчилиги менен коомдук ишмерлер, бир туугандары ага катышышты. Аксубай Атабаевдин 80 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 2023 жылдын 13 декабрында Бишкекте филармонияда республикалык деңгээлде өттү. Бүгүн мына ушул Аксу районунда райондук деңгээлде иш-чарасы өтүп жатат. Иш-чарадан кошо мына Аксубай Атабаевдин айкели ушул өзү алып жүргөн маданият үйүнө коюлду. Муну ушул өзүнүн туугандары инициатива көтөрүшүп жасашты. Мен эфирден пайдаланып туугандарына, жалпы элге ыраазычылык айтам. Эми кыргызда жакшы сөз бар, өлгөндөр барталмайын, тириликтер барталбайт деген. Ошондуктан андай залкар инсандарыбызды ар дайым эскерип, буларга урмат-сый көрсөтүп турушубуз керек. Аксубай Атабаевдин ырлары калктын калың катмарына сиңип, Кең Ала тоо коюна тарап жан дүйнө тереңинен орун алган кереметтүү обон ыргактары кыргыз элинин көнөрбөс мурасына айланып кеткен. Irçılarla ırdabasa mınday günü köyü ırçıları ırday albaydı. Her türlü tipte, janrları her türlü de adına prazmemiz, bir türdüğümüz başka. Kırgız eline tüylükü jaralgan ırlarda jaratıp etti. Bunu menen 60-70 жылдары abdan güçlü hitlerge aylanıp ırları Анатай Өмүрканов агабыз айткандай концертине барганда колду тепкилеп абдан рахат алып чыкчыбыз деп ушу атабыздын ырлары төөлүктө калды. Биз ушу балдары сыймыктануу менен күтөбүз, сыймыктанабыз дайыма ушу биздин атабыз болуп калганына. Аксу райондук Аксубай Атабаев атындагы маданият үйүндө улуу талантка арналган маданий кечи өткөрүлүп, жердештери Боз Салкын ырбий ансамблинин катышуучулары композитордун ырларынан аткарышып көрүүчүлөргө тартуу кылышты. Көркөм өнөр институтун бүтүп атканда мамлекеттик практиканы өтүп ошол убактан таанышып калдым. Бүткөндөн кийин ошол 98-жылдарда ушул агайдын кол алында иштедим. Ошол кезде агай кесиптик билим берүү системасындагы республикалык маданият үйүнүн директору болуп 82-жылдан бери иштейт экен. Ошонун кол астында иштеп калдым. Ошол пенсияга чыкканга чейин 2010 жылга чейин ошол агайдын шакирти болуп жанында жүрдүк. Бул эми иштеринде айтканда кыракы бир эле сап эки сөз келбей атат деп акынга чалат. Биз айтабыз, ошол сөздү өзүңүз эле которуп койбойсузбу десем, мен канчалык түйшөлүк обонду чыгарып атсам, алар да ошончо таң атканда жазып атат. Анан мен ошол бир ооз сөз үчүн деп ушундай бул бизге тарбия берген дегени да. Мисалы өзү азыр баягы комузда меники, сеники, обонда меники дегендей да, буларда ушундай тарбия болгон, улуумун да. Мен ушул чыгармачылыгына дагы 14 жыл, анан 2010 жылы пенсияга узатып, ошол республикалык маданият үйүн атын берип пенсияга узатып, анан ошол 14 жыл жанында жүрдүм, орду мага таштап кетти. Сен эме бол, анан дагы деген кийинки жылы 11-жылы ошол эле агайыбыздан айрылып калдык. Мына 12 декабрь эле, мына бүгүн 21 болуп атат. Мен ыраазы болом ошол Аксу маданият үйүнө, маданият бөлүмүнө эртең туулган күнү 22 декабрь бул кишинин. Ошого мен азыр ошол 30 жыл иштедим, 2 жыл болду Кочкор райондук маданият үйүнүнө директор болуп иштеп атам. Ушул кишинин арты менен ошондой. Анан азыр Кочкордон келдим. Бул келген себебим болгон наградасынын баары мага аманат кылып таштап кеткен. Ысык көл маалымат программасы үчүн Турганбек Күнүшалиев, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Аксу району. Өлкө башчынын инсандын адеп акылактуу өнүгүүсү жана дене тарбиясын калыптандыруу жарлыгынын алкагында Тоң районунда Кош Жылдыз кароо сынагы өткөрүлдү. Долбоордун негизинде катышуучулар элдик үлгүдөгү ырларды ырдашып, улуттук каада салттарыбызды чагылдырган ар кандай оюн зоокторду да аткарып беришти.
Тоң районда маданият тармагын өнүктүрүүдөгү иштер колдоого аларлык болууда. Эл арасына чыкпай, көмүскөдө жүргөн таланттарды таптап, алдыга сүрөп чыгууда дагы аракеттер арбын. Айыл-айылдардан, мекеме ишканалардан келишкен өнөр ээлери Кош жылдыз долбоорунун негизинде өткөрүлгөн сынакка катышышты. Өлкө башчынын инсандын адеп акылактуу өнүгүүсү жана дене тарбиясы деген жарлыгынын негизинде өткөрүлгөн иш-чаранын негизги багыты унутта калып келген элдик үлгүдөгү ырларды ырдоо, нарк насил, каада салттарыбызды жашоо турмушубузга киргизүү. Барлык конкурсанттарга ийгилик каалайм. Бияктан кээ эле жеңүү эмес, бул катышуу. Анткени момча элдин сүрү, момча сахнанын сүрү, анткени сахнага чыкпай жүрүп, сахнаны көрбөй жүрүп, сахнага чыккандар азыр ушул выступать этип аткандын баары ошол сахнага көрбөй жүрүп чыккандар. Анан элдин сүрү, сахнанын сүрү башкача болот экен. Жаңы эле ошол жаттап, мына бүт баарын ритмге келип калганда элди көргөндө кадимкидей сүрдөп башкача болуп калат экен адам. Сынакка 12 жуп катышты. Биринчи тапшырма өзлөрүн тааныштыруу, андан соң элдик ырларды ырдоо менен өзлөрүнө жаккан чыгармаларды аткарып берүү, жалпылап айтканда эркин тандоо. Калыстар тобу жобого ылайык катышуучулардын сахна чеберчилигин, кийген кийимдерин, өзлөрүн сахнада алып жүрүү маданияты өңдөө көптөгөн талаптарга көңүл бурушат. Катышуучулар да белгиленген убакытта талап деңгээлинде тапшырмаларды аткарууга үлгүрүп жатышты. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын негизинде Тоң райондук мамлекеттик администрациясынын тескемеси чыккан. Ошол тескеме бул Кош жылдыз райондук кароо сынагын өткөрүү жөнүндө болчу. Ошол тескемени ишке ашыруу максатында Кош жылдыз райондук кароо сынагы өтүп жатат. Кудайым буюрса, катышуулардын даярдыгы абдан сонун экен. Буюрса ушул күчтүүсү жеңсин. Биз ушу Тоң айыл өкмөтүнүн атынан келдик элек. Биздин дагы катышуучуларыбыз бар. Баарына ийгилик каалайбыз. Көрүүчүлөр, демөөрчүлөр дүркүрөтө кол чаап, катышуучулардын демине дем кошуп турушту. Ар кимиси өзлөрүнүн деңгээлдерине жараша орун ээлешип, сынак, ынтымак, биримдик менен жыйынтыкталды. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан. Өлкө аймагында жана көл жергесинде болуп жаткан жаңылыктарга назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.